Армаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырдаашуу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн да биздин студиянын кадырлуу мейманы бар, алдыда тааныштырабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен анжыбайм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка дейт. Бүгүн сиздер үчүн жарым кашык эмес, бир кашык музыка берели деп турабыз. Себеп дегенде студиябызга кадырлуу мейманыбыз келип, бүгүн өзүнүн домбырасы менен сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөт деген ойдобуз. Бүгүн студиябызга кайсыл мейман, кайсы конок келди десеңиздер, Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз Улуттук консерваториясынын студенти, таланттуу ырчы Аруке Абдыкалыкова студиянын кадырлуу мейманы. Кош келиптирсиң, Аруке. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Алтындай убактыңды бөлүп бүгүн кечте мына ушундай чай үстүндө сырдашып, бир жакшы чыгармаларды аткарып берейин деп келип отурасың. Адегенде жалпы көрүүчүлөр менен амандашалы келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу 7 каналдын теле көрүүчүлөрү. Кандайсыздар? Жакшы отурасыздарбы? Мен келип калдым да. Мен келип калдым. Ардактуу телекөрүүчүлөр, айта кетчү нерсе, мына ошол биздин Аруке кече жакында эле мына ошол улуттук филармонияда өткөрүлгөн Раймалы менен Бегимайдын атайын мюзикл чыгармасы тартууланды. Мына ошол чыгармада Бегимайдын ролун аткарган таланттуу ырчы Айым десек болот. Мен айтып аттым, мен Аруке чоң эле бир кыз окшойт десем, кичинекей эле, татынакай. Аруке, мына ошол бүгүн эми ошол чыгармалар жөнүндө сүйлөшөлү. Адегенде эми биздин студияга алгач келип отурасың, биздин көрүүчүлөргө кызык, өзүң кайсы жактын кызысың, кайсы жактын кулунусуң, ошол боюнча кененирээк маалымат берсең. Мен негизи Оштон болом. Оштон Араван районунан Гүлбаар айылынан болом. Айылдык кызмын. Анан ошол эми училищада окугам буга чейин. Оштого. Ниязалы атындагы, Ниязалы Борошов атындагы музыкалык орто окуу жайда окугам. Флейта аспабында. Анан бул жака консерваторияга келгенден кийин мен вокалды, негизи эле кичинекейимде вокал мага кызык болчу. Ырдагым келчү. Анан окуу жайга Ниязалыга барганымда мага инструменттер, аспаптар, музыкалык аспаптар көрүү кызыгуу жаратып, анан мен флейта аспабына тапшырып аны окугам. Анан консерваторияга келгенден кийин вокалды, академический вокал деп коет. Ошол жеке ырдоо бөлүмүнө тапшырып, азыр 4-курсмун. Буюрса жакшы окуу. Азыр студенттик күндөрдү өткөрүп аткан маалың экен да. Студенттик болгон жактыбы? Студент болгон кимге жакпайт? Бул деген ар бир адамдын жаштыгы да. Мындай жаштыгы бул студенттик доору го. Мага жагат. Студенттик жашоо жакшы. Студенттик жашоодо мындай тамак ичесиң, студенттик жашоодо мындай кылып жүрөсүң деп мурун айтчын. Эми азыркы убакта мындай карап турсам, биздин студенттер бай, бардыгы жумушта иштешет. Эч болбой калганы мен байкайм, ушу студенттердин көбү окуудан кийин бир кафе, ресторандарда официантка болуп, дагы бир башка кызматтарда. Мен ойлойм, азыркы мурунку студенттерге салыштырмалуу азыркы студенттердин жашоосу бир кыйла эле өйдө. Бардыгынын акчасы бар, көтөргөндөрү кымбат телефондор, Аруке. Мына ошол окууп анан мына кече жакында эле ошол Раймалы менен Бегимайдын атайын мюзикл коюлуп атпайбы? Ал жака кандай себептен барып калдың? Ал жака кастинг болдубу? Ким сунуштады ошол жака барып, ошол башкы ролду аткарып калышыңа? Мен негизи филармонияга мындан 2 жыл, азыр 2-нчи жыл болуп атат, жумушка кирген болчумун. Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестрине жумушка кирген болчумун. Аякта флейта аспабы менен оркестрант катары иштейм. Анан ошол жактан эле режиссерлор айтып калышты, кастинг болуп атат деп. Ал учурда ноябрь болчу да, анан бизге эми билгенге эмес, бирок баягы билинбестен эле филармонияга элдер агылып чыгып атыптыр да. Раймалы менен Бегимай этно мюзиклына даярдыктар, анан ошол башкы ролдорго, анан мындай массовка аябай көп да, эми көп адам катышты. Ошонун ар бир ролуна, ар бир адамдын ордуна ролго адам издеп атышты да. Кастинг болду кадимкидей. 1 жума, 2 жума катары менен болду. Ал жарабайт, бул жарайт, анан бул деп, анан 2-3 этаптан болду. Биринчисин режиссерлор өткөрсө, анан директорго көрсөтүп,
директорубуз Кыргызбай Осмонов өзү бул ишти аябай катуу колго алып, ар бир майда жумушунан бери көзөмөлдөп, колдоп бардык катышуучуларды. Анан ушундай жакшы проект чыгып калды. Жакшы. Булга чейин эми ошол Раймалы менен Бегимайдын киносун билебиз. Бардык кыргыз эли көргөн, бардыгы сүйүп билет. Анан кече жакында ошол филармонияда коюлганы бул эми азыркы көз караш менен өзгөчөлөнүп коюлуп атпайбы? Анан бул сахнада коюлду. Анан бир гана эми ошол жерге баягы акчалуулар барып, билет алгандар гана барып көрүп калды да. Анча-мынча адамдар билет алганга дагы баягы месталар жок болуп калды, орундар жок болуп калды. Анан бул эми ушул сен билесиңби? Ушул башка район областтарда ушул коюлабы же ушу менен бүтүп калабы? Бул деген же бир тартып коюп, телелерден берип элге көрсөтүү. Бул деген аябай чоң проект да. Анан бул жака деген ар бир майда чүйдөсүнөн бери иштелди да, свет иштелди, сахнага декорациялар бүт баары иштелди. Андан сырткары дагы мюзиклга жок эле дегенде бир 200гө жакын. Сахнанын өзүндө 130 адам иштесе, сахнадан сырткары 50дөй адам иштеди да. Костюмдарды тигип, ар бир адам жанына бирден жүрүп, светтерди коюшуп, звуктар ар бир алмашылып, анан оркестр артында бүт колдоп отургандар. Анан бул проектини алып чыгыш кыйын. Алып чыгыш, башка региондорго алып барыш биринчиден финансылык каражатты талап кылат чоң. Анан эгер элдин талабы, элдин мындай колдоосу болсо, балким башка региондорго дагы коюлат. Бирок бул сөзсүз тартылат болуш керек. Ошончо чындыгында ошончо чоң бир жамаатты алып чыгыш өтө кыйын, азыркы заманда кыйын. Азыр Казакстанга сунуштар түшүп атат болуш керек. Мындай Казакстанга болсо болот экен, мындай бизге да келип койбойсуңарбы деген. Бирок эми ошол убакта муну деле бир теле аркылуу дагы элге көрсөтүп койсо дагы болобу деген ойдомун да. Себеп дегенде эми азыркы убакта баардык ушул чыгарманы карап атышкан чагы, көрүп атышкан чагы, анча-мынча үзүндүлөрүн ар ким соц сеттерге жүктөгөндө карап турган чагы, мүмкүн ал дагы болот болуш керек. Буйруса, бирок азыр деген эми ушул чоң проектиге анан финансылык чоң каражат сарпталды да. Анан филармонияга бул чоң киреше дагы алып келиш керек. Анан элге дагы пайдалуу бир элестерди тартуулаш керек да. Мен ойлойм азыр эми 7-8 мартка дагы мага мындай чакыруу баракчасын беребиз деп администрация айткан болчу, туугандарыңды айтып келсең болот депчи. Бирок ага дагы такыр орун калган жок да. 29-8 күнү жарыяланды, 7-8 март күндөрү болот буйруса депчи. Анан 3 күнүн ичинде эле бүт билеттер сатылып кетти. Анан биз өзүбүзгө, туугандарыбызга дагы ала албай калдык. Анан ошон үчүн апрелге дагы коюшту. Апрелге буйруса 15-нен баштап 19-на чейин 13 экен. Иши кылса апрелдин орто ченинде бир 5 күн 6 күн катары менен болот. Бул эми эгерде ошол элге баягы чыгып тартыланбагандан кийин муну бир айда бир 5 жолу коюп турса да болот. Себеп дегенде азыркы убакта өзүң айткандай билет алганга билет жок, орундар чектелүү. Ошондуктан муну да эске алат болуш керек. Анда кел эми көп күттүрбөй, атайын бүгүн жөн келген жоксуң, мынакей комуз эмес домбураңды көтөрүп келиптирсиң. Биздин көрүүчүлөргө бир жакшы чыгарма тартуула. Андан соң маегибизди уланталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиң биздин көрүүчүлөргө? Анан биз ошол домбура боюнча да шашпай кененирээк сүйлөшөбүз, Келиңиз. Негизи ошол мен эми домбураны мурда кийин ойногон эмесмин, ачыгын айтканда. Ушул проект үчүн гана үйрөндүм. Кыска аралыгында 2 ай, 1,5 ай аралыгында үйрөнүп, айтыштын мотивтерин жаттап, ошолго гана чектелүү даярдык болуп калды да. Анан ошондон кийин ушул мюзикл аркылуу мага мындай домбурага болгон мындай сүйүүм ачылдыбы дейинби, кызыгуу пайда болду. Мен ушул проекттен кийин буйруса деп домбура алып өзүм анан үйрөнөйүн деп күйлөрдү үйрөнгүм келет келечекте. Азыр болсо мен эми ошол эле мюзиклдан кичине бир үзүндү айтып берейин, ырдап берейин. Бирок бул мага тыюу салынган, эфирлерге ырдаганга. Анан эми домбурада башка билбейм, ошон үчүн азыр айтыштан эле үзүндү кылайын, анан бир ыр болсун кийинкиде. Кеттик.
жүрөккө кулпу кое албайт, сакалыңыз актыгы сүйүмө тоскоол боло албайт, куш жигиттер элде көп кулума тола албайт, тала көзүңүздеги тамга көздөр сиздеги, ал деле байдын кыштагы жан деле байдын киштеги, көкүрөгүңүз бай үчүн көңүлүм сизди издеди, көңүлүм сизди Иğneni kapkağa talbayt, sүйүүдө ичте жаталбайт, сүйүүсүн ичке качкандар сүйүүдөн орун качалайт, сүйүү менен орган сүйүү болбой сакайбайт, жамалган жерсиңиз да жамалган жерге албайсыз, өзүңдү жерсиңиз да сөзүңдү жерге албайсыз, ырганым жерсиңиз да ырганым жерге албайсыз, шаңырай тышкан алмагын көзүдө турган алдамын, адепсиз бирөө кызыгып аттабасын чарбагым, өмүрлүк бирөө болууга өзүмдү сизге арнадым, өзүңүз койсоңуз сизде өзүм ыйлага калдым, өзүм ыйлага Аябай эле калчалар болсун. Мына ушундай сонун чыгарма, абдан домбуранын үнү сонун угулат экен. Буга чейин комуз чертесиң? Жок, мен эми айтып атпаймынбы, флейта бул классикалык үйлөм аспап да. Анан мурда кийин комуз ойногон эмесмин. 2 айдын аралыгында домбураны Ошол үчүн дагы мага домбура үйрөнүш, анан башка ырларга бир аз коштош азыр мага кыйын. Бирок мен үйрөнөйүн деп атам. Буюрса. эң башкысы баягы сулук деп коебуз, сулук барга адам бат эле үйрөнүп кетет. Эми башка аспапты ойноп жүргөндөн кийин бул оңой эле кыйындык деле жаратпаса керек. Негизи комуз баягы айтып коебуз 3 кыл деп. Домбура мынакей өзүбүз көрүп отурабыз, 2 кылдуу экен. Анан мунун дагы сурап көрдүңбү? Мунун домбуранын арзан кымбаты, биз баягы өрүк комуз деп коебуз, атайын өрүк комузду алабыз, буйрутма берип чаптырабыз. Себеп деген үнү таза чыгат, тунук чыгат деп. Домбура боюнча да бир кызыгып, маалыматтарды карап көрдүңбү? Кандай домбура жакшы болот экен, кандай домбураны алып чертиш керек, кайсы үлүмгө кандай домбура керек дегендей. Мен домбуранын жасалуу жолдорун, буга кеткен материалдарды караштырган жокмун, бирок тарыхын окуганымда 2-3 варианттагы тарыхы бар экен, бирок кыргыздын комузуна эле окшош экен. Ошол эле тарых, ошону эле жазышыптыр да. Анан мындай дагы деп угуп калдым, мурда совет мезгили кезинде ага чейин деле кыргыздарда домбура ойношчу депчи. Өзүбүздүн эле агайлардан угуп калдым, ол чүй ошол түндүк тарапта домбураны кадимкидей кыргыздын өзүнүн аспабындай эле ойношуп, күүлөрдү жазышып, ошо өздөрүнө таандык күүлөр болгон экен, ойношчу экен. Анан айтып калышты. Ошол жакшы болуптур, сен үйрөнүп ал эми аягына чейин эле деген айткандар дагы болду. Анан домбурага кымбат арзаны дегенде бардык эле аспаптын, бардык эле нерсенин деги эле Кымбаты жакшы. Кымбаты ошого жараша, баасына жараша качествосы дагы болот да. Анан бул домбура Закирбек Дүйшөнбек уулу агайдыкы. Мен эми карайладым да, аябай домбура ким билет депчи мага бир эле ошол азыр үйрөнүп башташың керек, кийинки жумадан домбура караштырып табабыз, анан сен үйрөнүп башташың керек депчи. Анан мен домбура издедим, өзүбүздүн студенттерден, консерваторияда окуган студенттерден бир экөөсү домбурасын берип турду. Анан 3 домбура таптым, 3-өнүн 3 башка айырмасы болду да. Анан ошол Закирбек агайга былтыры жайындасы ошол казактардан белекке келген экен. Бул домбураны $2,500 деп айтышты. Анан сен алып ойноп тур деп мага аябай үмүтүп берди да. Анан мен уялдым. Бирок мага эми ошол звук дагы, анан кооздугу дагы жакшы болгон домбура керек болчу. Анан агайга рахмат, ошол домбурасын ишенип берип, жакшы аткарып ал деп мындай сүрөгөнү, ийгилик каалаганы үчүн рахмат дейм азыр деле. Жакшы. Анан бул ушул проектиде мен эмне кандайынан өттүм? Вокалдагы чоң мындай жардам берди. Күчүн көрсөттү да. Анан мен ошол 4 жыл аралыгында эле вокалды окудум да. Анан консерваторияда эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси,
Асанкулова Эльвира Керезбековна деген эжейим бар. Ал мен үчүн бүтүндөй академия болуп калды да. Ушул вокал, музыка, ырдоо жаатында ал эжейим мен үчүн бүтүндөй бир академия болуп калды. Ошол үйрөттү, ошол мени мындай аялдыктагы, адамдыктагы, анан ушул музыкадагы өзүмдүн ордумду мындай тактап жол көрсөтүп берди десем болот. Анан эжейим үйрөткөн мындай көрсөтмөлөр аркылуу кастингден дагы бул эми чоң проект да, анан сен өзүңдү кармана билишиң керек жерде да. Анан режиссерлор аябай чоң жардам беришти. Бегимайдын ролу деген эми мен билбейм, мен үчүн аябай чоң ачылыш болду да. Анан режиссерлорубуздан 2 режиссер болду. Умар Байке, анан Айнура Качкынбек кызы деген эже. Өзү Москвада иштеп, аябай профессионал экени аябай көрүнүп билинип турат да. Мага ошол аябай чоң жардам берди режиссер эжеке. Мындай ар бир кыймылым, ар бир сүйлөгөн сөзүм, көз карашым, бүт баарын иштеди да. Бизге актёрдук чеберчилик жактан сабак берди. Мен ушул проект аркылуу аябай чоң өзүмө сабак алдым. Жалпы жонунан мына ушул проектиге канча айбы же канча күн даярдык болду? Ноябрда 1 ай ошол кастинг менен иштешти. Анан декабрдан баштап сабак өтүлүп башталды. Актёрдук чеберчилик, бий боюнча, кыймыл, сүйлөгөн, речь боюнча сабак өтүштү. Анан декабрь, январь ошол сабак өтүштү, бий боюнча, актёрдук чеберчилик боюнча. Анан февралдын башынан баштап сахнада иштеп баштадык. Ар бир баскан кыймыл, сүйлөгөн сөз, мындай көз карашың чоң нерсени чечип коет экенине, анан ошол өзүңдүн аткарып аткан ролуңа сен ишенишиң керек экенине, сен ошол адам болуп өзүңдү сезишиң керек экенине, анан көрүүчүгө ошондой бир маанай, ошондой бир элес калтыра алышың керек деген жоопкерчилик. Ошол артисттин бардыгы ошол баягы этаптардан өттүңөр. Ооба. Даярдашты, бизди кадимкидей даярдашты. Өтүп келатат. Жакшы, эми ар бир иштин баягы баштагандан кийин ийгилигин жаратыш керек, анан майын чыгара иштеш керек да. Ошол жерде эле ошол режиссерлор, өзүң айтканда ошол филармониянын башка жетекчилери, өзүң айтып атпайсыңбы, башынан баштап аягына чейин, кичинекей жумушуна чейин баардыгын аралашып, көзөмөлдөп, карап турду депчи. Азыркы убакта эми биздин угушубуз боюнча абдан бир жакшы чыгарманы тартуулады деп угуп атабыз. Анан өзүңүн көзүңө да келип айтып калгандар болобу? Сүйүнүп каласың, мындай аткардыңар, абдан сонун жеткиликтүү деп мактап калгандар болобу? Мени сөзсүз болду, аябай көп. Ал жакта эми чоң кайра андай көрүүчүлөр дагы аябай жөнөкөй эмес адамдар болду да. Биринчи айым келди, анан театрдан аябай көп актер, актриса эжелер келди. Мен кичинекейимди көрүп деп мындай жүрөгүм көтөрүлүп, сүйүнүп көргөн актер, актрисалар келишти да. Анан алар келип мындай жакшы сөздөрүн айтса, кадимкидей өзүмө баягы өзүм коркуп аткан, өзүмө жоопкерчилик алып аткан сезимим мындай толкуп ташпай, мындай жайлап, кичине болсо дагы мындай өзүмө жакшы аракет кылып турсуң, жакшы жыйынтык көрсөтө алдың, элдин, сага улгон адамдардын, режиссерлордун ишенимин кичине болсо да актаган турбайсыңбы деген өзүм бир мындай ишеним пайда болду. Жакшы сөздөрдөн кийин, сөзсүз. Анан Instagram азыр соцсет аябай курч го. Анан ар бир адам мага көп жазып атышты да. Сен кайсыл күн аткарасың? Сени көрүш үчүн баралы. Сен кандай кыз элең? Биз мурда кайда жүрдүң элең деген суроолор болду. Мурда консерваторияда болчумун деп койдум. Консерваторияда болчумун. Андан бери дагы өстүм да менчи кыйла. Мындай руханий жактан дагы өстүм. Бүт бардык тарабынан бир аз болсо дагы өстүм. Анан жакшы сөздөр, ошол сен аткарган күнү баралы, билет сен кайсы күнү барасың деп, мисалы 7-8 мартка аябай талаш болду деп атпаймынбы? Анан бир аз ооруп калдым ошол күндөрүчү. Мен айыгышым керек. Мени сурап, сага барабыз, сени көрүшүбүз керек деп аткан адамдар үчүн мен барышым керек депчи. Анан айыкканга аракет кылдым азыр. Бир аз мындай грипп курчко, вирус аябай курч. Анан бир аз оорудум. Азыр жакшы. Эч ооруба дейли. Себеп дегенде дагы мынакей алдыда кыла турган иштер көп экен. Анан
эч оорубаш керек. Дагы өзүң айткандай бир чоң ошол улуу залкар актер, актрисалардын ошол эле убакта ошол жерде бир өзүбүз көзүбүз менен көрүп аттык. Ошо биз соцсеттер аркылуу көрүп аттык. Ошол жерде мамлекеттик кызматкерлерден баштап, эмгек баатырлары, эстер артисттери, эл артисттери, баардыгы ошол жерде ошол чыгарманы көрүп отурган биз дагы көрүп аттык. Анан эми келиңиз, эми телефонду карабай дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Эми азыр сиздин колуңуз бошобойсузда керек, ар ким чалып, жазып, эфирлерге, радиолорго чакырып, айтыңыз, 7 каналдамын бүгүн, мен бошобойм. Эртең сүйлөшөйүн деп, ооба. Мен мындай кылайын деп атам. ТикТокко мен көптөн бери эми баягы ушул проектке даярданып баштагандан бери көрө элек болчумун да. Анан кечегинде кирсем аябай көп комментарийлер болуптур. Казактардан жазышыптыр, кыргыздардан жазыптыр. Эмнеге раз сен Бегимайдын ролун аткарып аткан болсоң, казак кыздын ролун аткарып аткан болсоң, эмнеге казак тилинде ырдабайсың? Эмнеге сен казакча ырдап чыккан жоксуң, же билбейсиңби деген. Ооба, чын эле билбейм, башка тилди билиш кыйын да. Мындай кыйын деле эмес, бирок эми башка тил башка да өзүнүкүнөн. Анан бул ошол чоң режиссерлордун проектини баштап аткан уюштуруучу топтун дагы айтканы боюнча, биз өзүбүздүн тилибизди аткарышыбыз керек. Кандай болсоң дагы, казак болосуңбу, немец болосуңбу, орус болосуңбу, өзүңдүн тилиңде, өзүңдүн мамлекетиңде коюлуп аткандан кийин өзүңдүн тилиңди аткарышың керек. Элге дагы түшүнүктүү болуш керек деп ошентишти да. Баягы адамдардын берген суроосуна жооп берип койгум келип атат азыр. Анан мен ойлодум, бул домбурада азыр биринчи кайсыл обонду үйрөндүң эле дегендерге, ошол Бегимайдын эле эң аягында ырдаган ыры бар го, обонду. Ошол ырын обонду үйрөнгөм кичине. Бирок аны көп даярданбай, бир аз чаташам азыр. Адашам. Бирок ошону колдон келишинче аракет кылалы, келиңиз. Казак тилинде аткарып берейин ошону.
кол чабалар болсун. Жалпы биздин көрүүчүлөр дагы кол чабып аткан болуш керек. Атайын бүгүн алтындай убактыңы бөлүп, студиябызга келип майк бергениңер ыраазычылык билдирели. Чыгармачылык ийгилик каалайлык. Мына учурда да бизди көрүп жаткандар жакшы каалоо тилектерин калтырып жаткан болуш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул биздин берүүнү көрбөй калдым десеңиздер, биздин 7 каналдын YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан көрүп, мына ушул биздин Арукеге бир өзүңүздөрдүн жакшы ой пикириңиздерди калтырат деген ойдобуз. Ыраазычылык билдирели. Алдыда кыла турган иштериң көп, өзүң айткандай, окууларыңа ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык эргүү, чыгармачылык ийгилик. Анан бир эркин микрофон болсун, анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Келиңиз. Рахмат чоң, сиздердин дагы чакырганыңыздарга. Анан күндөр ар бирибиздин жашообуз маңыздуу өтсүн дегим келет. Жакшы элестер тартуулансын ар бирибизге. Кудай колдосун баарыбызды. Чоң рахмат. Рахмат сага дагы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн 7 каналдагы чай үстүндө сырлашуу программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин программанын кадырлуу коногу мына ошол Калай Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын студенти, жаш таланттуу айым Аруке Абдыкалыкова студиябыздын коногу болду. Алдыда сиздер көрбөй калдым десеңиздер, алдыда база белгилегендей биздин YouTube каналынан да карап, жакшы ой пикирлерди калтырат деген ойдобуз. Сиздер менен амандашып, ал эми коштошо турган убакыт келип жетти. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, бар болуңуздар.